Hazreti İsa Peygamber'in ubagында müzdөгө барып, мархумдардын бир үн чыгарат İsa Peygamberimiz. Кандайсың дейт. Десе, Кудайдын уруксаты менен тигил адам туруп, Hazreti İsa Peygamber менен сүйлөшүп калып, сен кимсиң дейт İsa Peygamber. Ал айтат, мен элдин жүгүн ташып, грузчик болуп жан баккан адам болчумун. Күндөрдүн биринде бир адамдын отунун ташып баратып, тишимди чукуйун деп, отундан тиш чукуру кылай калып, тишими чукулап, ошентөгө салып кетип калдым менен дейт. Ошол өлгөнүмөн бери ушу бүгүнгө чейин ошол тиш чукуган жыгачтын эсебин берип бүтпөй атам деп жооп берет дейт да. Аны биз мечитте эле көрөбүз. Ал чөнтөккө салып тиш чукугуч кылсаң, адалдай эле көрөбүз. Бирок ошого азырга чейин жооп бере албай жатам дейт, урматтуу бир тууганым. Кээде адамдар ушунчалык деңгээлде алдоо, коррупция, ушуга окшогондо дайыма болуп келгенден, анан ошону аткарганда сулуу адамдар болгондуктан ошолордун кылганы биз жакшы экен деп ойлоп калабыз. Эртең менен беттери массаж кылып, пилинка алып, антипинтип сонун болуп, галуш тагып келсе, булардын кийиминин тазалыгы, тартибинин сонундугу, тиштеринин тегиздиги, аппактыгы, чачтарынын жакшы кыскартылгандыгы буларды бизге жакшы кылып көрсөтүп дагы ошолордун кылгандыгы биз жакшы деп түшүнүп кала беребиз да. Бирок уурулук арам, коррупция арам, мамлекет турдаган арам бойдон кала берет.